Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu алейкум, урматтуу бир туугандар. Илим аламда келген кадамдарыңыздарга береке болсун. Пайгамбар алейхиссалату вассалам: "Угду алиман, алым бол, ау мутаалиман, же илим алуучу бол, ау мустамиян, же илимди угуучу бол, ау мухиббан, же болбосо ошол илим жана илим ээлерин жактыруучу болгон, вала такунил хамиса фатахлак, бешинчиси болбо, ойрон болосуң, ал антубгидул илма ва ахлаху, илимди не илимди жактырбайсың, не илим алгандарды жактырбайсың дейт. Ошол илимде бас келген кадамдарыңызга Кудайым берекесин берген болсун. Бүгүн Ибн Атойла Секандари рахматуллахи алейхин калимине таандык. Ал-Хикамул Атойя аттуу эмгегинин 14-чү даанышман сөзүнө келдик. Бул сөзүндө мындай дейт: Бисмилла. Ал-кауну куллуху зулматун. Алам бардыгы караңгы болгон. Яни караңгы дегени жоктукта болгон. Ва иннама анаруху зухурул хакки фихи. Тек гана ал жок болгон бул аламды бар кылды же нурлантты, жаркыратты акыйкаттын анда чагылуусу, жаркыроосу менен. Фаман рал кауна ва лам яшхадху фихи ау индаху каблаху ба'даху факат а'вазаху вужудул анвар. Эми кимде ким аламды карап туруп, ошол аламды карап аткан мезгилде Алла Таалага күбө боло албаса, аламды караштан алдын Аллага күбө боло албаса, аламды карап жаткан мезгилде Аллахка күбө боло албаса, аламды карап бүткөндөн кийин да Аллахка күбө боло албаса, анда ал нурдан куру калыптыр, нурдан куру жалак калыптыр. Охужибат анху шумусул маариф би сухубил асар. Демек ал Алла Тааланы таануу бул марифат, марифатулло бул улуу бир чоң бир белек. Ошол Алла Тааланы таануу деген марифатуллох деген чоң баасыз кымбат белек күн сыяктуу болгон болсо, ошондон ал пардаланып калыптыр. Эмне менен десе, дүнүйө менен дейт. Дүнүйөнүн булуттары менен дейт. Дүнүйө, оюнзок, нафси, ал бул деп жүрүп, ошол Алла Тааладан кайдыгер калып кетиптир деп жатат. Бул хикмат кайсыл аяттан чыккан? Кур'ани Каримде Нур сүрөсүндө 35-чи аятта мындай келет: Аллаху нуру самавати вал ард. Аллах асмандар менен жердин нуру. Бирок бул түзмө түз которулбайт. Яни Аллах асмандар менен жерге нур берүүчү. Мунау бир деп муфассирлер көбүнчө ушул маанини айтышат. Асмандар менен жерге нур берген, жаркыраткан бул Аллах Таала деген аяттан оргуп чыккан бир даанышман сөз. Эгерде бул аламды самостоятельно алып карай турган болсок, яни Алла Тааланы кошпостон бул аламдын өз затын ала турган болсок, бул алам өз затында жок. Бул өз алдынча барлыкка ээ боло албайт. Кудум эле жанакы 2 айлык, 3 айлык баланын өз алдынча басуусу эч мүмкүн эмес да. Ал сүрөтүндө гана атасы колтугунан кармап латканы эле болбосо, сүрөтүндө басып атат. Бирок көзөмөл сайын атасынын көзөмөлдөп туруусу менен да анын сыңарындай бул алам Аллах Тааланын жардамысыз эч нерсе эмес, жоктукка айланып кетет, бырпырап эле жок болуп кетет. 1 секунд болду. Алла Таала инаятынан камкоруна алып койсо, бул алам жок болуп кетет. Андыктан бул аламга нур берип, жаркыратып, барлыкта анын өмүрүн улантып жаткан бул Алла Таала. Жоктук бул караңгылык, бул жоктук менен сүрөттөлөт, барлык бул нур менен сүрөттөлөт. Эгер аламдын өзүн Алла Тааланын кудуретин кошпой карай турган болсок, ал караңгы, бул алам жок. Эгерде ошол аламга Алла Тааланын акыйкат нуру чагылса, анда бул алам нурлуу жана бар. Баягы жахилият доорунда бир акын өткөн экен. Ошол акындын ыры болгон экен. Ошол ырын пайгамбарыбыз кийин жактырган экен да, айткан экен да. Ошол Лабид арабтардан чыккан акын өтө акыйкат бир сөздү айткан экен. Ал акын мындай деген экен да: Ала кулли шайин, мындай айланып өтүңүз. Ала кулли шайин ма халаллаху батил. Көңүл бургун, Алладан башканын бардыгы бул батыл. Яни өз алдынча алып караганда бул жок деп айткан экен да. Ушул эле алымдын Ибн Атойла Секандаридин Латоифил Минан деген эмгеги бар экен. Ошол Латоифил Минан дегенде мына бул аятты ушундайча тафсирлеген экен. Дагы мындай бир аят бар да, бул Бакара сүрөсүндө келет. Астагфирулла.
Юхриджухум мина зулумати илан нур. Алла Таала ыймандуулардын досу. Ошол ыймандууларды Алла Таала караңгылыктардан нурга чыгарат деген аятты мындай да тафсирлеген экен. Юхриджухум мин зулуматил куфри ила нурил иман. Капырлыктын караңгылыгынан ыймандын нуруна чыгарат. Яни бул караңгылык, бул капырлык. Жарыктык бул ыйман, бул нур. Алла Таала ыймандууларды караңгы болгон капырлыктан жарык болгон нуру болгон ыйманга чыгарат. Омин зулматил бидати ила нури сунна. Бидат, нововведение, динде жок бир нерсени дин деп кабылдап алган ошол бидат, бул да караңгылык, ошонун караңгылыгынан пайгамбардын сүннөтү бул нур, сүннөттүн нуруна чыгарат. Омин зулматил гафлати ила нурил якзо. Кайдыгерлик бул караңгылык, Алладан кайдыгер болуу. Анын каршысында ойгок болуу бул нур. Алла Таала ыймандууларды кайдыгерликтин караңгылыгынан ойголуктун нуруна чыгарат. Омин зулматил хузуз ила нурил хукук. Башка бирөөлөрдүн тек гана өзүнүн акысын ойлоо, эгоисттик ушунчалык күч алып кетип, башкалар эмне болсо ошо болсун деп өзүнүн акысын биринчи орунга койгон бул караңгылык. Ал эми башкалардын акысын ойлоп, башкалардын акысын берген бул нур. Демек, ыймандууларды Алла Таала өзүмчүлдүктөн өзгөлөрдүн акысын берүү нуруна чыгарат. Омин зулумати талаби дуния ила нури талабил ахира. Дүйнөнү гана талап кылып, акыретти унутуп калыштык бул караңгылык. Алла Таала ошол караңгылыктан акыретти талап кылуу бул нур, ошол нурга чыгарат. Омин зулуматил маасия ила нури таа. Күнөө бул караңгылык, ошол күнөөнүн караңгылыгынан Алла Таалага баш ийүү бул итаат кылуу бул нур, ошол нурга чыгарат. Омин зулуматил касаиф ила нури латаиф. Алла Тааланы тоскон пардалар көйгөн сайын адамдын Алладан алыстоосу кайдыгерлиги күч алат. Ошол Алладан тоскон пардалардын караңгылыгынан тескеринче акыйкаттарды көргөзгөн тунук болгон нурга чыгарат. Омин зулуматил хава ила нури таква. Нафсинин кулу болуудан, нафсинин кулу болуу бул караңгылык, Кудайдын кулу болуш бул нур, ошол караңгылыктан ушул нурга чыгарат. Омин зулумати дава ила ишраки нури табари минал хавли вал кува. Мен кылдым, мен кыйраттым, муну мен кылдым, мен жасадым, мен оңдодум, муну мен кылдым деп Кудай Таала берген ооматты, ийгиликти, успехтин бардыгын муну мен кылдым деп өзүнө дава кылуу бул караңгылык. Ошол чоң күнөө, ошонун караңгылыгынан табарри минал хавли ва кува, менде күч кубат жок. Менден өткөн алыс адам жок. Алла Тааланын жардамы менен, Алла Тааланын тоофиги менен, мээрими менен, кудурети менен мен ушуну кылдым деп, ушундай бир идеология бул нур, ошондой нурга чыгарат. Омин зулуматил каун ила шухудил мукаввин. Бул ааламды көрүп, ааламдын сулуна батып, Кудай Тааладан кайдыгер калып кетүү бул караңгылык. Ал эми бул ааламды көрүп, ааламдын ээсин көрө билүү бул нур, ошого чыгарат. Омин зулуматит тадбир ила ишроки нури тавфиз. Келечекке кам санап, асан кайгы боло берүү бул караңгылык. Кудай Таала хадис кудсиде келет го, ey пендем, мен сенден эртеңки намазды сурап атканым жок. Азыркы намазды, учур чактагы намазды аткарды атам. Ананкы намаздын убактысы келгенде ошол убакта мен сенден талап кылам. Анын сарындай сен менден эмнеге эртеңки бүрсүңкү келечектеги рызкыңды талап кылып санага тартасың, санага батасың? Учур чакта рызкыңды берип атамбы? Келечегиңди Кудайга тапшырбайсыңбы дегендей, баягы өтөл асан кайгы боло берүүдөн Кудайга тапшыруунун нуруна чыгарат деп, баягы ыймандын берекеси ушул экен. Жанакынын баардыгы караңгылык болуп кабылданса, ыймандын берекеси менен Кудай Таала нурга чыгарат экен да. Берекенин баардыгы нур болуп эсептелет экен. Демек, нур деген түшүнүк бул дагы кененирээк экен. Эми баягы кимде-ким ошол ааламды карап туруп, бирок ошол ааламды көрүп аткан мезгилде, же көрөрдөн алдын, же көргөндөн кийин ошол ааламдын ээсин көрө албаса, анда ал нурдан кура калыптыр деп атпайбы? Ошол тууралуу бул жерде Ибн Атойлан ошол Латаифул Минан деген эмгегинде ажайып бир сөзү бар экен да. Ал жерде мынтип атат да. Көбүнчө биз мынтебиз го. Эй субханалла, тоону карап, ааламды карап, жаратылышты карап, анын ажайыптыгынан, мунун өтө улуу чыгарма, көркөм чыгармалыгынан анын устасы Алла Таала бар экендигин билбейсиңби, жетпейсиңби деп санаттан санатчыга, чыгармадан чыгарма ээсине үндөйбүз го. А бул жерде Латаифул Минанда Ибн Атойлан ажайып сөз бар экен дейт да. Омин ажабил ужаб ан такунал каинату мусилатан илайхи дейт.
таң калыштуунун дагы таң калыштуусу бул аалам Кудай Таалага жеткирүүчү болгону. Яни сен ааламды көрүп анан Кудай Тааланы таанып атасың дейт да. Океан, деңиздин тиги бир жагы туздуу, бир жагы туздуу эмес, ортосу парда менен бөлүнгөн деген аятты көрүп алып, жана башка ушундай бир чудесаны көрүп алып, анан чуда Аллаха деген нерселер көйүп кетти, ошолорду көрүп анан Алла Тааланы көрүп атасың. Яни бул аалам сени колуңан жетелеп Алла Таалага алып барып, бул аалам асман, жер, токой, эй Талгат, көзүңдү ач. Жүрү, мен сен колуңа жетелейин дагы, мен сага жаратуучуңду таанытайын деп сени Алла Таалага жетелеп алып бара тургандыгы бул таң калыштуусу өзү мындай болбош керек эле деп атат да. Фалайта шари аттиң дейт, мындай болбош керек, тескерисинче дейт. Халлаха вужудун маху хатта тусили илейхи. Ал макулук сени Алла Таалага жетелеп баргыдай Алла Таала менен биргеликте барлык категориясында Алла менен бирдей беле дейт. Бул ааламдын барлык категориясы кайсы категорияда, кайсы даражада турат? Алланын барлык категориясы кайсы даражада турат? Сен төмөнкү категория менен жогорку категорияны билип атасың. Тескерисинче болуш керек эле го дейт. Тескерисинче сен бул аалам Аллах менен бул ааламдын барлыгын билишиң керек дейт да. Бул ааламды көрүп туруп Алла Тааланын барлыгын билбей, Алла Тааланын бар экенин билип туруп бул ааламдын бар экенин билишиң керек эле дейт да. Түшүнүктүүрөөк болуп атабы? Ау халлаха минал вудухи ма лейса лаху хатта такуна хиял музхирату лаху. Инде бул аалам Алладан бетер ачык беле Алла Тааланы ачыктап бере тургандай дейт да. Яни Алла Таала ачык айкын көрүнүп турат го. Алла Тааланы тааныш үчүн, көрүш үчүн, билиш үчүн ага далил керек беле. Кашкайып, кыйкырып бул аалам туруш турпатында Кудай Тааланын бар экенин, улуу экендигин көргөзүп жатат. Ошолордун тескерисинче бул барлык категориясында Алла Тааланын барлыгынан да төмөн турса, ачыктыгында Алла Тааланын ачыктыгынан дагы төмөн турса, анан бул эми экинчи категорияны бул мындай кемчилик деп көрүп атат да. Бул ушунчалык улуу инсан эми өзүнө жарашачы. Эми бул жерде анан Мухаммад Саид Рамазан Бутай мындай деп жатат. Бул ааламды биз нур менен көрөбүз. Бул аалам өзү нур менен нурланган. Ал нурдун булагы Алла Таала. Нурду нур менен көрүп атабыз дейт. Мисалы, биз жашап турган жер шарын, дүйнө асманын алып карай турган болсок, бардык нерсе бул күндүн чагылуусу менен, күн бул нур, ага нурду Кудай Таала берген, ошол нурду кайра эле нур менен көрүп атабыз дейт. Мисалы, көзүбүздүн карегизде Алла Таала нур салбаса, биз эч нерсени көрө албайбыз дейт. Демек, бул ааламды көрүш үчүн бизге эки нур керек дейт. Биринчиси, ошол ааламга нур чагылыш керек дейт. Мисалы, эгерде күн чагылбаса, анда көзгө сайса көрүнгүс капкара караңгылык болуп калат да. Качан күн чагылганда, анан ошол күндүн шуоласы телолорго, материяларга чагылып, ал ошол биринчи күндүн нуру керек. Андан кийин биздин көзүбүздүн карегиздеги желатиндей суюктук болгон көзүбүзгө Алла Таала нур салыш керек. Демек, сен нурду нур менен көрүп атасың дейт. Демек, көздүн материалдык нерселердин көрүнүшүн, өңтүсүн, формасын, келбетин, сулуулугун, чырайын көрүш үчүн бизге эки нур керек дейт. Жарыктык нур керек дейт. Күндүн нуру, айдын нуру дегендей. Же болбосо экинчиси, ошону көрүш үчүн көздөгү карейиктеги нур болуш керек дейт. Кээ бир адамдар биздикиндей көзү бар, бирок карейинен Кудайым нурду алып койгон го, эчтекени көрбөйт го, атүгүл түштө көрбөйт экен. Мен бир ошол азиз бир туугандан сурадым да, силер түшүңөрдө хотя бы бир нерсе көрөсүңөр десем, түшүбүз да биздики караңгы дейт, болгону кыймылар экеме, үндөрдү угабыз дейт да. Ал эми экинчиси бул акылдын нуру болот экен. Акылдын нуру менен, көздүн нуру менен нерселердин сырткы келбетин көрсөк, акылдын нуру менен ошол нерселердин ички акыйкаттарын көрөт экенбиз. Мисалы, бул дүйнөдөгү макулуктар атомдон куралган да. Атомдун ичинде андан 100 миң эсе кичинекей болгон ядро болот экен да. Ядронун жанында
Протон анан нейтрон болот. Протон бул оң зарядда болот, нейтрон бул нейтральный болот. Анан оболочкалар болот, анын тегеректеринде электрондор, терс заряддагы электрондор, баягы электрондор тиги ядронун тегерегин жер күн системасына айлангандай айланып турат экен да. Ошентип анан баягы оң заряд, терс заряд электрондор ядронун тегерегинде айлануу менен анан баягы жерде энергия пайда болуп, баягы жашоо уланып турат экен да. Эми ошол ядронун ичине ошондой нерселердин баары салганын биз көзүбүз менен көрө албайбыз, бирок акылыбыз менен билип атабыз. Демек ошол Алла Таала ошого нур берген дагы Алла Таала да. Ошол атомдордун ичинде Кудай Таала нур бербесе, нур чагылдырбаса, ал өлүк болуп калат. Бири-бири менен бирикпей калат. Мисалы, кандай эле бул биз жашап жаткан үйлөр, чоң-чоң курулуштар кирпичтер менен бириккендей эле материялардагы атомдордун биригүүсү менен пайда болот да. Ошол Кудай Таала нур бербесе, ал атомдор бири-бири менен бирикпейт да. Демек, бул ааламдын барлыгы Аллах Тааланын аларга нур берип туруусу менен уланат, ага көз карат. Ошого Алла Таала Аллоху нуру самавати вал ард, асмандар менен жерге нурлантып, асмандар менен жерде нурланткан бул Алла Таала дейт. Эми ушул жерге келгенде дагы бир мисал келтириптир. Мисалы, эгерде бул ааламдан Кудайым нурду алып кое турган болсо, кудум эле жанакы күйүп турган чоктон шооланы, оттун шооласын алып салсак, чок күлгө айланып, бырпырап жок болуп кеткендей эле, бул ааламдан Кудайым нурду алып кое турган болсо, ал дагы бырпырап жок болуп кетет дейт. Көздүн нурун алып койсо, эчтекени көрбөй калабыз. Атом молекулаларынын ичинен Кудайым нурду алып койсо, ал атом молекулалар иштебей калат, бул аалам бырпырап жок болуп кетет деген сөз. Демек, адамдын жашоосунда эки көз бар. Көздүн көзү бар, анан көйдөндүн көзү бар. Көздүн көзү менен нерселердин сырткы келбетин, акыйкатын көрөбүз. Көйдөндүн көзү менен анын ички түзүлүшүн, ички акыйкаттарын көрөбүз да. Мисалы, көйдөн көз менен көз көрө албаган нерселерди көрөбүз. Көйдөн көз менен бейишти көрөбүз, тозокту көрөбүз, пайгамбарларды көрөбүз, кыяматты көрөбүз дегендей. Демек, ошол көйдөндүн көзү дагы, көйдөндүн нуру дагы, көздүн нуру дагы Кудай Тааланын берген нуруна өтө муктаж. Кудай Таала көзгө нур бербей койсо, көрбөй калгандай эле, көйдөнгө нур бербей койсо дагы адам акыйкатты көрбөй калат. Акылга да Кудай Таала нур бербей койсо, ал адам жинди болуп калат, кем акыл болуп калат дегендей. Эми эгерде бул жерден бирөө жарым келе туруп биз медицинада, лабораториядан изилдеп көрсөк, сен айтып аткан нур мээде жок экен. Мээ бул ушундай баланча грамм былпылдаган эттен турган эле составында ал бул түкүнчүлөр бар болгон эле бир материя экен. Сен айткандай нурду биз ал мээден көргөн жокпуз. Бул акыл деген, бул нурдун чагылуусу менен акыл жаралбайт. Акыл деген бул мээнин бул ушундай бир жигердүүлүгүнүн натыйжасында келген бир энергия деп гана түшүндүрмө берип коюшум мүмкүн. Бул болсо наадандыктын жеткен чеги, анткени илимде мындай бир эреже бар дейт да. Адамул виждан ла ясталзиму ал адам деген эреже бар да. Бир нерсени сен таппай калсаң, анын жок экендигине далалат кылбайт дейт. Биз көзүбүз менен көрө албаган, бирок акыйкатта бар болгон нерселер өтө көп го. Мисалы, биз сүттөн деле каймакты көрө албайбыз, бирок ал акыйкатта бар, иштетсе чыгат. Кислородду көрө албайбыз, атом молекулаларды көрбөй элебиз, бирок көзүбүз менен көрбөгөнүбүз анын жок экендигин туюндурбайт. Ошондой бир эреже бар дейт. Анан дагы сен мээни бул акылдын булагы деп кабылдаганың бул өтө чоң жаңылыштык. Бул мээ акылдын булагы эмес, бул мээ акылдын чагыла турган жери дейт. Кандай эле телевизордун экраны башка бир борбордон келген маалыматтарды чагылдырып бергендей эле, Кудай Таала ошол мээге Кудай Таала нур берет. Ошол нур бергенде аны акыл кылып чагылдырып бере турган орун гана дейт бул мээчи. Эми ушул жерге келгенде, мынау жерде аятта да карай турган болсоңор, бир Курандагы бир илмий бир кереметти айтып берейин дейт. Алла Таала байкаганыңардай Куранда Аллоху нуру самавати вал ард. Алла Таала асмандар менен жердин нуру деп атат. Дословно которгондо болбосо тафсирде мынау бир нурлантуучусу деп келет да.
Анткени Алла Таала башка бир аяттарда ал нурду жараткан зат деп келет. Анда Алла Таала өзүн өзү жаратты болуп калбайт да. Куранда метафора деген бар, өтмө маани деген бар дегендейчи. Бирок тескерисинче бул керемет да. Анткени нур деген болот экен, анан дыя деген болот экен да. Эми зия деп коеюнчу, кыргызча кичине ылайыктуу болсун. Нур анан зия. Зия деген бул кайсыл нерсенин жарыктыгы өзүнөн чыгып аткан болсо аны зия дейт экен. Кайсыл нерсенин жарыктыгы өзүнөн чыкпай, башка бирөөдөн принимать этип, аны чагылдырып берип аткан болсо, аны нур деп коет экен да. Мисалы, күндүн жарыктыгы өзүнөн чыгат, айдын жарыктыгы өзүнөн чыкпайт да. Айдын жарыктыгы бул күндөн чагылып туруп, күзгү сыяктуу жерге жарыктык берет да. Өткөндө эле 3-4 күн мурда ай тутулду, кандай болду? Ай тутулганда ошол күн менен айдын ортосуна жер туруп калат да. Эмнеге мындай? Кадимкидей айда жердин формасы болуп тоголок болот, анан 1-2 саатка чейин созулду, ошол жарыктыкты күндөн алып аткандыгын ачык айкын далили ушул болот. Жер ортого турганда айдын бул жарыктык кетип калды. Анткени ал байкуш күндөн жарыктыкты алып анан бизге чагылдырып берип атыр. Ортого биз туруп алдык. Жарык жабылып калды да. Демек Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дегенде: "Хуаллази жа'ала шамса дия'у вал камара нура". Алла Таала күндү зия кылып койгон, ал эми айды нур кылып койгон деп атат. Ошол зат деп атат. Башка бир аятта: "Табаракаллази жа'ала фис самаи буруджа ва жа'ала фиха сираджа ва камара мунира". Асманда жолдорду кылып койгон Алла Таалага улуулук, жана ал асманда Кудай Таала сиража чыракты кылып койгон дейт. Чырак деп эмнени айтып атат? Күндү айтып атат. Баягы кандай эле күн жарыктыгы, ысыктыгы өзүндө болгондой эле, чырактын дагы жарыктыгы, ысыктыгы өзүндө да, ал башка бирөөнөн чагылдырып, күзгү сыяктуу, ай сыяктуу чагылдырып берип аткан жок да. Кудай Таала бул аятта күндү чырак деп атат. Ал эми айды муниро, нурланган ай деп атат, Демек, Кудай Таала 15 кылым мурда эле күндүн жарыктыгы өзүнөн, ал эми айдын жарыктыгы бул күн аркылуу чагылдырып берет деген кереметти айтып берип койгон. Мына анын сыңарындай Алла Таала асмандар менен жердин нуру, яни асман менен жердин нуру өзүнөн эмес деп атат. Асман менен жердин зиясы деген жок. Асман менен жердин нуру, яни асман менен жер бул ай сыяктуу эле, өздөрүндө жарыктык жок. Ага жарыктыкты берген, нурланткан, жаркыраткан бул Аллах Таала деген мааниге келет да. Эми Ибн Атаилла адамдарды 3 категорияга бөлүп жатат. Биринчи категория Алла Тааланы ошол ааламды көрүүдөн алдын эле Алла Тааланы таанып коет экен да. Булар жанагы Кур'ан-ы Каримде астайду биле бул аятка дал келгендер. О фи анфусикум афала тубсирун. Силердин өзүңөрдө эле Кудай Тааланын барлыгын, улуулугун көргөзгөн ачык, айкын, кашкайган далилдер бар. Афала тубсирун. Силер көрбөй атасыңарбы дейт. Сен ааламга көз чаптырбай эле кой. Өзүңдө эле кара, анатомияңды эле кара. Эмне деген керемет. Өзү исламда мынтип коет да. Ал-инсану аламун мусаггар деп коет. Инсан кичинекей бир аалам деп коет да. Кичирейтилген эле бир аалам экен да. Инсанды чоңойтса чоң аалам болот экен, Вселенная болот экен. Вселенныйды кичирейсе кичинекей бир адам болот экен да. Вселенныйдын кичирейтилген бир макети бул адам экен да. Вселенныйдын бардык нерсеси адамда кичирейтилген бир макет сыяктуу неметилген комплексине кичирейтилген экен да. Башка берет: "Авалам якфи би роббика аннаха аля кулли шайин шахид". Сага жетпейби сен эген бардык нерсеге күбө экендигине дейт. Демек, биринчи тайпадагы адамдар Аллах менен бул аламдын барлыгын, Алла Таала менен бул аламдын барлыгын далилдейт да. Алла Таала бар, значит бул алам бар деп. Ааламга көз чаптыруудан алдын эле Алла Тааланы таанып койгон категория. Булар эң жогорку категориядагылар да. Экинчиси: "Санурихи фи аятина фил афaqi ва фи анфусихим хатта ятабайна лахум аннахул хак". Биз ааламдын, горизонттун чар тарабында адамдарга кереметтерди көргөзө беребиз, жана өздөрүндө дагы, өздөрүнүн дене түзүлүштөрүндө дагы кереметтерди көргөзө беребиз, чудаларды, кереметтерди. Хатта ятабайна лахум аннахул хак. Акыйкат аларга ачык болгонго чейин дейт. Ушул күнгө чейин улам эле изилдөөлөр болуп эле, Алла Таала бар турбай, андай турбай, мындай турбай, Куранда айтылган турбай деп улам ачылыштар болуп, улам эле кереметтер болуп атпайбы? Ошондо көргөзө беребиз дейт да.
же болбосо кул сиру фил арди фанзуру кайфа кана кайфа бадал халqa сумма Аллаху яншу нашатал ахира. Аламды кезгиле жана Алла таала бул барлыкты кантип жаратып баштаганына күбө болгула. Соң Алла таала кайра тирилүүнү дагы жаратат дейт. Ошол бул ааламды карап, тоолорду карап, асмандарды карап, анан субханалла, мынау китепти китепкана чыгарат. Мынау пластмассты, ошол пластмасстын заводканасы чыгарат. Мынау жыгачты өзүнүн жыгач устасы чыгарат. Анан бул ааламдын дагы ушундай бир устасы бар да, бул асман жердин жаратуучусу Кудай Таала да деп табиятты карап, анан артынан Алла Таалага жеткендер бар экен. Үчүнчүсү болсо, ошол табиятты карап аткан мезгилде Алла Тааланы тапкандар бар экен. Үчүнчүсү табиятты карап бүтүп, изилдеп, лабораториялык изилдөөлөр, акылга алчоолор, салыштыруулар, аналогиялык салыштырууларды кылып атып, аягында анан эми бул аалам все-таки в конечном мал деген өзүнөн өзү жаралган эмес, жоктон бар болгон, жоктон бар болгондугу значит бир уста бар деп баягы бул аалам өзгөрүп атат. Демек өзгөрүп атса бул макулук, макулук болгон нерсенин артында сөзсүз бир жаратуучу турат деп ушундай эрежелердин артынан иреттеп барып, анан эрежелердин негизинде Алла Таалага жеткендер бар экен да. Булар үчүнчү категориядагы адамдар болот экен. Бирок бул үчүнчү категориядагылардын ыймандары бул кудум эле жанакы төкөр инсанга окшош, аксак инсанга окшош, самостоятельно өз алдынча жакшы баса албайт дагы, ал аса таякка муктаж болот дейт да. Биринчи, экинчи категориядагы адамдар булар аса таякка муктаж эмес дейт. Ал эреже, анан лабораториялык изилдөөнүн аналогия акылга алчоолор ага кереги жок дейт да. Жанакы неме сыяктуу дейт. Багдад шаарына Фахруддин Рози, имам Рози кирип келатканда ызычы болуп, элдердин баары тополоң болуп, эмне болду деп бир картайып калган апа, кемпир терезеден адамдарга үн катса, Фахруддин Рози улуу залкар аалым келатат. Жанакы Фахруддин Розичи эмгектеринде жүздөгөн жерлерде Кудайдын бар экендигин далилдеген десе, эгерде жүздөгөн шеги болбогондо жүздөгөн далил алып келбейт болчу деп коет. Ошол сөзү Фахруддин Розиге жеткенде, о Алла, ошол кемпирлердикиндей мага иман бер деген да. Яни баягы пайгамбардын доорунда бир акындан сураганда, төөнүн изи төөнүн өтүп кеткендигине далалат кылат. Адамдын изи адамдын басып кеткенине далалат кылат. Килейген асман жер, бул аалам улуу бир Кудайдын бар экенине далалат кылбайбы дегендей, ага далилдин кереги жок да. Изилдеп, анан жанакы Кусто деген деңизди изилдеп, анан бир жагы тузду, биягы туз, анан биягы ортосунда парда бар. Ошону түштөн кийин анан барып изилдегенден кийин анан иманга келип атпайбы? Тигиники болсо болду жо. Лазим малзум дейт да. Токойду көрдү, кудум эле баягы китепти көрүп туруп, мунун устазы бар да дегендей эле шарт Алла Тааланы тапкандар дейт да. Булардын ыймандары өтө бекем дейт. Албетте, үчүнчү категориядагылардын ыймандары деле бул мактанаарлык, жоктон көрө жогору дегендей. Бирок үчүнчү категориядагы адамдар Кудай Тааланын бар экенин, улуу экенин, кудуреттүү экендигин ушундай бир эрежелер менен гана билип, үчүнчү категорияда калып калуусу өтө кооптуу. Анткени өлүм алдында шайтан көп нерселерди унуттуруп, васвасаларды кылып, ушундай бир албашты басканда эле адам акыл эсин жоготуп, тили күрмөгө келбей, кыймылдай албай калат. Анан өлүм астыгы бул эмне деген чоң бир үрөй учурган бир зрелище. Ошондой моментте жөн эле жанакы Кудай Таалага жеткире турган эрежелерин ал унутуп калат дейт. Демек, ал ошол эрежелер аркылуу Кудайдын бар экенин, бир экенин билгенден кийин Кудай Тааланы көп эстеп, зикир чалып, дуа кылып, жанакы экинчи, үчүнчү даражадагылардын ыйманына жетиш керек дейт. Баягы ааламды көргөндө эле, эми мунун устазы болбойт да деп түз Кудайга өтүп кете тургандай бир ыйманга жетиш керек дейт. Болбосо алардын ыйманы баягы Саид Нурси рахимахулла айткандай, ыйманы жанакы тиги тоого барып туруп, балчага суу керек болсо, тоого барып туруп, анан тоону казып, буртетип, анан астынан толтура турбаларды өткөрүп, анан балча алып келгендей дейт да алардын ыйманычы. Орто жолдон бир жерден бир нерсе болуп, ал турбалар тешилип калса, балчага суу жетпей калгандай дейт. Жанакы эрежелердин арасынан бир жеринен кемтик кетип, же унутуп калып, чала була болсо, сен Алла Тааланы таппай каласың дейт да. Биринчи, экинчи категориядагылардын ыйманы Муса алейхиссалам аса таягы сыяктуу каалаган жерине барып туруп чапканда, ал жерден суу чыккандай эле. Ал эми кимде ким бул үчөөнө тең болбосо, анда وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Кимге Кудайым нур бербесе,
ал нурду эч жерден таба албайт дейт. Бул нурдан куру калгандар, булар хидаяттан, ыймандан куру калгандар экен. Алар я'ламуна зохирун минал хаяти дуния. Кудайдан жок ачкандар бул дүйнөнүн сырткы келбетин гана көрөт дейт. Сен билбеген, мусулмандар билбеген укмуш ачылыштарды кылат, космос изилдейт, деңизди изилдейт, анатомияны изилдейт, жер кыртышын изилдейт. Бирок эле барып эле ошонун ээсине келгенде эле көр сокур да. Алар эмне дейт? Бул дүйнөнүн сырткы көрүнүшүн гана көрөт дейт. Көзү менен сырткы көрүнүшүн көрөт, бирок көйдөн көзү сокур болуп калгандыктан анын ички акыйкатын көрө албайт дейт да. Бул баягы такыр ыймандан, нурдан куру калгандар дейт. Ошондуктан Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде аятта айтып атат: "Кимге Кудайым нур бербеген болсо, эч ким мага нур таап бере албайт" дейт. Нур акылга келсе, мээге келсе акыл, көзгө келсе көрүү, жүрөккө келсе ыйман болот экен да. Кудайым эч кимибизди нурдан куру калтырбасын. Субханакалла бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.